Кыргызстандагы окуу жайларында контракт негизде билим алып жаткан студенттер 2020-2021 окуу жылына карата акы төлөөнүн көлөмүн 50% чейин кыскартууну талап кылышууда. Тагыраагы бул маселе боюнча атайын өлкөдөгү 30 жогорку окуу жайында окуган студенттерден турган жаамат дагы түзүлүп, бийликке окуу акысын көйгөйүнө көңүл бурууну суранышат. Алардын айтымында пандемия учурунда көптөгөн үй бүлөлөр жумушсуз калып, жана жакындарынан айрылгандар да болду. Мындан улам көпчүлүк үй бүлөдө каржы маселеси солгундап, балдарына контракт төлөмдөрүн төлөөгө чамасы келбей, кыйынчылык жаралганын айтышат. Бул контрактты 50%ке скидка бергиле деп ошол сураныш менен чыкканбыз. 50%ке контрактный скидкасы болуш керек деп. Анткени пандемия убагында көп эле адамдар өзүнүн жакын туугандарынды да жоготушту. Көп үй бүлөлөр дайыма өздөрүнүн кайсы жерге төлөөргө акчалары жок болуп, жана дагы мындай университеттердин контракттарында төлөй алышпай жатышкан болчу. Көптөгөн үй бүлөлөр өздөрүнүн жумуштарынан айрылышты. Ошон үчүн контрактты деген жылдан жылга көбөйтө берген бул туура эмес деп ойлойбуз. Ушундай убакытта биз деген 2020-2021 окуу жылына 50% скидка сурап аткан болуп атабыз. Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде окуган 2-курстун студенти Омар бүгүнкү күндө окуу төлөмдөрүнүн көлөмү көбөйүп жатышына нааразы. Айтымында окуу жайлар контракттын көлөмүн көбөйтүүнүн ордуна биринчиден сапаттуу билим берүүгө көңүл бөлүшсө жакшы болор деген пикирде. Анткени учурда Омардын дагы окуу төлөмдөрүн толук төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Ата-энеси пенсионер, учурда ишсиз отурат. Андыктан ал өз иштөөгө мажбур. Контрактыбыз башында 29,5 болчу. Будан кийин дагы көтөрүлүп, азыр 38 ушундай болуп атат дагы кошулуп. Ошон үчүн азыр хотя бы жарымын төлөдүк, 10 000 төлөдүм азыр. Эми калган дагы кичине 4 ай эле калды да калган төлөгөнгө. Аны эми өзү иштеп өзү кылыш керек. Мен, например, ата-энем пожилой адамдар. Алар иштей албайт, алар пенсия алат. Пенсия айына 2,5 миң, 30 миң. Мамлекет ушунду бере албайт. Биз өзү иштейбиз да, өзү образование үчүн өзү төлөйбүз. Бирок жогорку окуу жайларында окуу акысын азайтуу тууралуу ата-энелердин жана студенттердин өтүнүчү канааттандырылбай турган болду. Бул тууралуу бүгүн Билим берүү жана Илим министрлиги жыйын өткөрүп, анда жогорку окуу жайлар негизинен окуу акысына төлөнгөн каражат менен каржыланарын, тагыраагы төлөнгөн акчанын 76% окутуучулардын айлык акысын төлөөгө, калганы окуу жайларынын имараттарын, инфра түзүмүн өнүктүрүүгө жумшаларын жана коммуналдык тейлөө үчүн төлөмдөрүн билдирди. Мындан улам министрлик ата-энелерди жана студенттерди түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Жалпы бюджеттин 88,5%-ын түзөт. Башкача айтканда, жогорку окуу жайлардын каржылоонун негизги булагы болуп, бул контракттык каражаттар болуп саналат. Министрлик жогоруда айтылган себептерден улам билимдин акысынын баасын төмөндөтүү себептерин улам туура эмес деп эсептейт. Анткени жогорку окуу жайларда сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу үчүн эмгек акыны кызматкерлерге төлөшү керек, өркүндөтүлгөн материалдык техникалык базасы болуш керек, билим берүү ресурстарды жана инфраструктураны камсыздашы керек. Бул компоненттердин бардыгы окуу акысынан келип түшкөн акча каражаттарды талап кылат. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, учурда жогорку окуу жайларында окуу акысы орточо 28,500 сом түзөт. Эске салсак, коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда 2019-2020 окуу жылы март айынан тартып онлайн форматка өткөрүлгөн. Ал эми министрлик кадимки тартипте окуу процесси февралда башталарын айтууда. Тагыраагы Билим берүү министрлиги студенттерди окутуу алгоритмин жарыялады. Анда февраль айынан тарта магистранттар, окуу жайлардын бүтүрүүчү курсундагылар жана медициналык университеттин студенттери кадимки режимде окуусун улантышат. Ал эми ар бир университетке кайсы факультетти кандай режимде окутууну өз алдынча чечүү укугу берилет. Белгилей кетсек, буга чейин бир катар окуу жайларынын студенттери жана алардын ата-энелери аралыктан окутуу учурунда окутуу акысын азайтууну талап кылышкан.